азыркы замандын талабына ылайык хайп деген нерсе бар экен, контент деген нерсе бар экен. Ушундай ыкма менен сиз көп контент топтоп жана ар дайым ушундай бир көңүл чордонуна жүргөнүңүзгө байланыштуу сиз ушул стилди кармап, бирок жүрөгүңүздүн түпкүрүндө сиз ушуга кейип Кудайдан кечирим сурап атканыңызды мен сезем да, билем. Ошондуктан азыр да кеч эмес бир тууганым акырындык менен ошол топтогон контентиңизди жакшы жакка буруп, имандын негизинде, адеп ахлактын негизинде, позитивдин негизинде буруп кетсеңиз, эч ким сизден отписка кылбайт иншаллах. Тескерисинче кайра көбөйүп дагы бир жаңылык жазайсыз. Кимде ким ушуну жазып же болбосо бир көчүрүп алган болсоңуздар, ушуну бир жарыялап бөлүшүп коюңуздар иншаллах. Бир эле Бауыржанга эмес, ошол стилдеги ошондой негизде ушундай иш алып барып, ушундай эфир кылып жаткан бардык инсандарга кайрылам. Себеп дегенде жашоо кыска экен бир туугандар. Биз бул дүйнөгө ирет менен келет экенбиз, бул дүйнөдөн иретсиз өтөт экенбиз да бир туугандар. Анан деген кайсы маалда кетип каларыбызды бир гана Аллах билет экен да. Эртең кетеби, же азыр бир секундтан кийин кетеби, же 2 мүнөт жашайм, жашабайм деп биз да гарантия бере албайт экенбиз да. Ошондуктан паспортубузда төрөлгөн күнүбүз жазылган, өлө турган күнүбүз жазылган эмес. Кайып нерселерде мына ырыскы кайып экен, нике кайып экен, анан өлүм кайып экен да. Ошондуктан мына эртең бүрсү күнү кетип кала турган болсок, иншалла ушундай имансыз кетип калсак кандай болот? Ошол нерселер ар бир мына мисалы үчүн сизди жаңы өсүп келаткан мындай эч нерседен кабары жок бир кичинекей өспүрүмдөр ушундай сизден тарбия алып, анан сиздин жосуңузду туурап, анан сиз себепкер болуп, ошол ушундай бир шайтандын азгырыгына берилген, ушундай бир ыплас сөздөрдү көп сүйлөгөн, аябай жаман күнөөгө баткан инсан сизди туурап, сиз ошого себепкер болуп кала турган болсоңуз, ал өтө жаман болот бир тууганым. Ошондуктан азыртадан ойлонуп, мындай азыркы топтогон өзүңүздүн кат алуучуларыңар менен эле кайра өзүңүздүн кечирим сурап, жалпы мен ушундай туура эмес кылыптырмын. Бул туура эмес экен, шариатка туура келбейт экен, адепке дагы, иманга дагы, биздин өзүбүздүн маданиятыбызга дагы туура келбейт экен деп мен тамашалап койгон болчумун. Бул пранк болчу деп кечирим сурап койсоңуз кайра мен ойлойм, мен да сизге жазылам сөзсүз. Сизди эң урматтуу адамдардын катарына кошот элем деп бир тууганым. Мен билем сиз акы